Бою 1.70 болгон, но полторашканын азыр маалыматын беребиз. Видеону до конца көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы эле биздин каналдын катталуучулары, туугандар, бүгүн Бишкектен Раздольный деген айылдан мондай бир жакшы өспүрүм жылкыны көрсөтөбүз. Бул жакта аттын ээси бизге тактап маалыматын жеткирет. Видеодон алыстабай туруңуздар жана бирден мондай бармакчаны басып, лайктан басып аттын хазайыны жакыныраак келип, бул өспүрүм деп калдыңыз. Жашынан баштайлычы. Жашы канча дейсиз? Жашы 1,5 жаш. 1,5 жаш, а? Жазга. Бул ушунча чоң го, бул 1,5 жаш экени анык да буйруса, а? Тишин котор элек. Бул жака бастыр. 1,5 жаш. Бою канча бунун азыр? Бою 1,70. 1,70 жаш. Чоң экен. Бул чоң аттай көрүнөт экен. Азыр мен тишин дагы ачып бир көрсөтүп коеюн, а? Бери бастырып келиң. Бери келер. Ошол жерде токтотуп тур. Жылкынын мына башы көзүн көргөнчө, азыр мына тишин дагы ачып көрсөтүп коелу. Тишин деле котор эле экен. Анык мына 1,5 жаш экени, мына байкебиз да өзү айтты. Мына таза 1,5 жаш экен. Азу бир эч бир андай эме эмес, жашы толук далили менен экен. Эми бул жөнүндө маалымат улайлы. Жашы анык 1,5 жаш экен. Бери бул жака бастыр. Бунун породасы кандай болуп калчы? Бунун породасын айтыңчы. Породасы таза будён. Таза будённый порода, а? Өзү жоон, жолпу, артыңкы бир утак экен. Мына кашкабактары үйрөтүлгөнү канча болду бунун? Жастан бери эле үйрөтүлгөн бул. Жазында эле үйрөтүлгөн. Жазында эле үйрөтүлгөн. 1,5 жашта экен. Повороттор уже оңго солго бурулат, а? Оңго солго башы бүтүр оң. Мына поворотторун көргүлө туугандар. Азыр чаап дагы көрсөтүп беребиз. Эми бунун ата-энеси линия жөнүндө айтсаңыз, линиялары кандай? Ата-энесинин бою чоң болчу бизге. Энеси менен келген бул. Энеси менен, а? Энесинин бою 1,75 бей болчу. 1,75. Окатка кеткен энеси. Жакшы, жакшы. Мына таза кандуу буйон издегендер болсо, буйрса бул эми аламан, мындай универсалдын чабылса керек, а? Жеңил. Мына бою дагы канча өсөт деп ойлойсуң? Бул азыр 1,5 жашта болсо. Бою бир жакшы кетет го, 1,80ге барабы? 1,80ге барып калат, Кудай буйрса. Жашта бул эле. Жазга кунан болот экен. Мына 1,5 жаш. Бирок 1,5 мындай келип көрсө муну эч ким 1,5 жаш деп айтпаса керек, а? Баары эле чоң ат экен дейт, муну кейптесин. Бою да 1,70 экен. Мына өзү жоон жолпу. Ошол жерде токтоп тургун. Мына эми буйону мен жакшылап буту колдорун, кашкабактарын көрсөтүп коеюн. Мына башы көздөрү, мына таза будён жылкы экен. Мына төштүн кеңдиктери, мына төш дагы буйрса дагы кеңейет. Бул азыр эми жаш баладай эле, жашы да жаш экен. Мына муундар, бай билектер бар жогу таза. Артынан көрсөткөндө, артынан дагы мына соорлар бөлүнүп турат экен. Мына чаттын кеңдиктери түз айдагың, түз бастыр түз эле. Мына чаттын кеңдиктерин да байкап көрөсүздөр. Бою да чоң жылкы издегендерге. Ошол жерден коер эми. Азыр мына жылкыны дагы бир чаап көрсөтүп коелу. Мына ускоросун да көрүп коюңуздар. Мына полторашка жаныбар. Кетти мына ускоросту көрүңүздөр. Машалла чуркаганы мына. Мына туугандар көрдүңүздөр, чаап да көрсөттүк. Ускоростор аябай жакшы экен. Бул жанагы Өзбекстан, Казакстанда баа самандан саманга тез жетчү ат болчудай го, а? Ускоросуна көрүңүздөр. Жеңил, а? Бою да чоң. Бери кайтар эми. Эми бунун баасын канча коесуң бунун баасын? Баасын эле кызык, баасы да, баасын айт. 13.800 деп коелу. 13.800 доллар. 13.800 доллар соодалашуу жолу бар, а? Жакын эле айталым. 13.800 доллар. Көрдүңүздөр, видеого лайктан басып туруңуздар жана ар бир жигитке ушундай жакшы өспүрүмдөр насип кылсын демекчибиз. Бүгүнкү чыгарышыбыз Бишкектен Раздольный деген айылдан. Мына 1,5 жаштагы 1,70 өспүрүм.